Россиянын президенти Владимир Путин өз жарандарын армияга жартылай мобилизация кылуу жөнүндө жарлыгын чыгарбадыбы? Мына ошого ылайык Россиянын мыйзамдарында ушул чет өлкөлүктөр Россиянын жарандыгын жөнөкөйлөтүлгөн тартипте алса боло тургандыгын, анын бир жолу ушул Россиянын армиясында контракттык негизде кызмат өтөсө жол ачыларын белгилеп коюшту да. Бирок ошого карабастан Россиянын өзүнүн жарандары ага кошулуп Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстан менен Тажикстандын жарандары дагы өз мекенине кайтып жатышат. Россиялык жарандар дагы Казакстандын чек арасын, Монголиянын чек арасын, Финляндиянын чек арасын, башка өлкөлөрдү кезип өтүп кетип жаткан кезинде акыркы ушул маалыматтарга караганда ушул Казакстандын чек арасы аркылуу 90 миңден ашык россиялык кесип өтүп, алар же Казакстанда же коңшулаш башка өлкөлөргө кирип жатышкандыгы белгилүү болуп атат да. Эми ошону менен бирге мамлекеттик дума өздөрүнүн мыйзамында ушул чет өлкөдөн келген жана Россиянын жарандыгын алган адамдардын аскердик кызматтан өтө турган жашын 40-45 жашка чейин узартуу сунушун дагы берип жаткан кез. Антпесе ушу жарандык милдетин аткарбай аткандар көп болуп жаткандыгын белгилеп атышат да. Кош жарандуулукту маселеси дагы бул жерде Россияда келип чыкты да. Анткени Россияда кош жарандуулукту алганга ушу бир гана Тажикстандын жарандарынын укугу бар деген бир атайын мыйзамды легалдаштырып койгон эле да. Эми кош жарандуулук менен эки жарандыгы бар адамдын айырмасы эки башка экен да. Кош жарандуу болгондо эки өлкөгө жоопкер, эки өлкөнүн тең мыйзамдарын аткарууга милдеттүү болуп саналат. Ал эми эки же андан ашык өлкөнүн жарандыгы бар болсо, паспорту бар жарандардыкы, алар ошол жарандык алган өлкөнүн гана букарасы болуп, ошол өлкөнүн гана мыйзамдарын аткарат. Мына Россияны алып көрсөк, алар Кыргызстандын жарандарына кошумча жарандыкты беришпедиби? Бирок ошол эле мезгилде алар Кыргызстандын жараны деген мыйзамды алар таанышпайт. Ооба, туура айтасыз. Ошондо мүшкүл иш чыгарылды. Анткени Кыргыз Республикасынын жараны болуп туруп, Россияга таалай издеп мигрант болуп кетип мандекер. Анан ошол жактан бир нече убакыттан кийин жарандык алгандар, демек факты жүзүндө кош жарандуулук алгандар абдан көп экен. Бирок даана санын так билген киши аз окшойт. Эми шарты кандай? Эмне үчүн андай болуп атат? Анткени мына 2019 жылы Кыргыз Республикасынын жарандык жөнүндөгү мыйзамы менен ушул кош жарандуулукка тыюу салынган. Мыйзам жол бербейт да. Бирок ошол учурда жанагындай жарандык башка өлкөнүн жарандыгын алып атканын себеби, маселен Россиянын. Ошол Россиянын мыйзамдарында жол берилип атат. Анткени Россиянын жарандыгын алыш үчүн мурдагы өлкөнүн буга чейин жаран болуп келген өлкөнүн жарандыгынан чыгууга ниетин билдирген гана өтүнүчү, арызы эске алынып атат. Мына мен кайрылгам деп. Экинчиден, ошол мамлекеттин Индия агенти же болбосо экинчи жолу жарандыгын алып атышына мурунку жарандыктан баш тарткандыгынын тастыктаган документтер талап кылынбайт да. Анан үчүнчүдөн, Россиянын дагы бир топ өлкөлөр менен кош жарандуулук жөнүндө келишим бар. Мисалы, Борбордук Азия өлкөлөрүнөн Түркмөнстан менен Тажикстан үчөө ушундай кош жарандуулукту бири бирине уруксат берген өлкөлөр болуп эсептелинет. Эми алардын жөнү башка деңизчи, демек биздин жарандарга карата жанагындай Россиянын мыйзамдарына жол берип, анан либералдуу документтерди талап кылуунун талаптары либералдуу болгондуктан жанагындай жарандык алып, анан эми азыр башына мүшкүл иш түшүп, же өзүнүн мекени түпкү жарандыгы бар Кыргыз Республикасына келе албай, же орус жараны катары өзүнүн жарандык милдетин аткарууга даай албай, анткени ал согуш каттанып атат да. Мына ушундай кыйын жагдайда кабыл отурушат да. Экинчи жарандыкты алууга көптөгөн өлкөлөр уруксат берип койгон да. Алсак Испания, Италия, Ирландия, Швейцария, Греция, Албания, Түркия, Египет, Израиль жана башка өлкөлөрдө бул мамлекеттердин мыйзамдары ушул башка өлкөлөрдө, мисалы бир букаралыкты алабыз десе,
алардан эч кандай бир кошумча бир документтерди талап кылбайт. Андыктан ушул бир катар өлкөлөр ушундай бир кош жарандуулукту алганга да уруксат беришкен да. Ал эми тыюу салган өлкөлөр да бар. Мисалы Нидерландия, Германия, Норвегия, Украина, Беларусь сыяктуу да. Жарандыкка тыюу салган мамлекеттер да көп, албетте, сиз туура айтасыз. Бирок мисалы ошолдо тыюу салынган башка өлкөнүн жараны болууга Кытайда катуу тыюу салынган, бирок ушул Гонконгдо башка өлкөнүн жараны болууга тыюу салынган эмес да. Демек ушул шартка жараша болуп атат да. Мисалы Бразилияда башка өлкөнүн жаранга болууга тыюу салынган эмес, бирок Бразилиянын паспорту менен гана өлкөгө кирип чыга аласың да, башка өлкөнүн паспорту менен оокат кылыш кыйын да. А мисалы Канадада болсо, башка өлкөнүн жарандыгы тууралуу документиң, паспортуң болсо, ошол паспортуң ошол өлкөгө гана жарактуу деп эсептелинет.